Бүгүн Чолпон Атада болуп өткөн түрк тилдүү элдердин саммитинде бир кызыктай жагдай орун алды. Анда Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин сөзүн көчмөндөрдү эстен качкындар деп адашып которгон котормочу айрым соц тармактарда кызуу талкууга алынып жаткан чагы. Таралган видео тасмада Өзбек президенти көчмөндөр оюнун ийгиликтүү өткөрүп алгыла деп айтып жатса, котормочу тескерисинче качкындар оюнун ийгиликтүү өткөрүп алгыла деп айтканын угууга болот. Жаңылыштык кетирип алган котормочуну соц тармактарда ушундай чала сабат котормочу котормочу жалдаган акчага дааратканаларды көбүрөөк салсак болмок деп сын айткандар да болду. Эске сала кетсек, Чолпон Атада түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин башчыларынын 6-саммити болуп өттү. Саммитке Кыргызстан, Түркия, Казакстан, Азербайжан жана Өзбекстан өлкөлөрүнүн башчылары катышты. Уюмга 4 мамлекет — Кыргызстан, Казакстан, Түркия жана Азербайжан мүчө. Өзбекстан быйыл ардактуу конок катары катышты.